Бүгүнкү сиз менен биздин иншалла темабыз бул гусул алуу адеби туурасында болмокчу. Гусул алганда кантип алабыз? Гусулга байланыштуу кандай адеп сүннөттөр бар? Гусул деген эмне? Араб тилинде негизинен гусул дегенде гасыл бар, гусул бар, Гасыл деп жөн эле жууну айтат да, бир нерсени жуу. Гусул деген ушу шариаттагы атайын иштетилинген бүткүл денеге суу жеткирүүнүн атыны гусул деп айтылат. Гусул качан важип болот? Качанда жанабат абалда болгондо, аялга жакындык кылган учурда, анын фикте өзүнүн маселелери бар. Ошол учурда биз жуунганда, мисалы аялга жакындык кылдык, же болбосо түшүркүп калдык, анан жуунганда кантип жуунабыз? Же болбосо жөн эле мисалы сүннөт гусулдарды кылып атабыз, жумага жуунайлы деп жатабыз, айтка жуунайлы деп атабыз, ихрамга жуунайлы деп атабыз, Маккага кирүүдөн мурун, Мединага кирүүдөн мурун жуунайлы деп жатабыз. Гусулга кыскасы негизи таандык байланыштуу кандай сүннөт адептер бар? Биринчиси, жуунучу жайга сол бут менен кирүү. Душка, ванна, баня, мончо, андай жерлерге сол бут менен кирет экенбиз, оң бут менен чыгат экенбиз. Биринчи сол бут менен кирүү. Экинчиси, мүмкүн болушунча жылаңачтанбоо. Мүмкүн болушунча зарылчылыкка жараша чечинүү, жылаңач болуп алып эки жака басып күзгүгө кананып жүрө бербе. Ошо жуунабызбы, жуунганда эле жылаңачтандык да, ошол жерден эле эмне эч ким көрбөйт атка десе, пайгамбарыбыз эмне деген? Аллаху ахакку аюстахя минху, Аллах Таала андан уялууга эң укуктуу Алла да деген. Нечетме Алла көрүп турат, Алла да көрбөй калдыбы дегенде. Алладан да жашырынып калып атасыңарбы? Бир адамдын алдында жүрө бербейсиз да, зарчылык болду, жуунуш керек, чечиниш керек, чечинбесең жууна албайсың. Демек зарылчылыкка жараша гана чечинип, көп жылаңачтанып жүрө бербе. Үчүнчү, тосулган жерде гусул алуу. Qalat Ummu Hani "Zahabtu ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem amal fath, fawajadtuhu yaghtasil ve Fatimatu tasturuhu." Ravahul Bukhari. Hazreti Ummu Hani enemiz aytat, men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga Mekke açılışı bolgon учурда келгем. Peygamberimizden gusul alıp жаткан абалында таптым. Ал эми Hazreti Fatima radıyallahu anha bir neseni кармап, аны, yani Peygamberimizdi tosup turgan eken deyт. Demek tosunup durup anan keyin juunu, açık jerde juunbo, tosulgan жерлерде juunu. Başında bilekке чейин koldu juup alуу. Гусул алардан мурун биринчи билекке чейин колду жууп алсак, бул сүннөткө ылайыктуу болуп эсептелет экен. Qalat Aisha radhiyallahu anha inna Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem kana idha ightasala min al-janabati bada'a fa ghasala yaday. Ravahul Bukhari. Hazreti Ayşe ne aytat? Чындыгында Пайгамбарыбыз алейхиссалам жанабаттан гусул кылганда, жанабат деп аялга жакындык кылганда айтат. Жанабаттан гусул кылганда алгач эки колун жуучу дейт. Demek birinci iki kolumuzu jууп алып туруп, анан кийин жуунсак туура болот экен. Уяттуу мүчөлөрүн жууп алуу. Кол жуугандан кийин эмне кылат экенбиз? Истинжа кылып, дааратканага кирип, анан уяттуу жерлерди жууп алат экенбиз. Нажасатты кетирип алат экенбиз. Себеби жуунганда ошол нажасат менен суу кайра аралашып, жуунган жерибиздин баардыгына тарап, анан шек, башка нерсе дагы ойлор пайда болбош үчүн жуунган жерди кечеги сабактарда айтканбыз, ал жерде таза кармаган аракетин кылыш керек. Toğuz jubayına Peygamber Aleyhisselam 8 jubayına üylöndürülgön keyinkilergeç. Emne üçün köp ayal bolgan Peygamberimizde, Peygamberimizde misalı kebir nesesi hadis deb aytılat, kebir nesesi sünnet deb aytılat. Sünnet degeni Peygamberimizden çıkkan nerse, Peygamberimizden sabit bolup bekemdelgen nerse biz aga erçүүгө buyurulganbız, erçsek ruhsat, oşolordu sünnet deb aytılat.
Hadis деп пайгамбарыбыздан айтылган нерселер айтты, кылды, көрүп чыкпай койду, ойго учурда, аракетте, уйкуда пайгамбарыбыздан келген нерсе бирок аны ээрчисе да болот, бирок ээрчибесе да, ээрчигенге рухсат эместерди да hadis деп айтылат да. Пайгамбарыбыздын көп аялдуулугу бул hadis болуп эсептелет, бул сүннет болуп эсептелбейт. Бул hadis болуп эсептелет, сүннет эмес. Себеби пайгамбарыбыз 9 аялга үйлөнгөн, бизге рухсат эмес. Бұл пайғамбарымыздың хадиси, бирок сүннети деп айтылынбайт. Түшүнүктүү? Шариатта көп аялдуулукка уруксат берилген 4ке чейин бул бизге, үммөткө. Пайгамбарыбыздын маселеси башкача болгон, 4төн көп болгон. Эмне үчүн пайгамбар алейхиссалам көп аялга үйлөнгөн десе, мына маселе максаты бир ушул. Эки максат үчүн пайгамбарыбызга Аллах Таала көп аялга үйлөндүргөн. Биринчиси ислам шариатыны үммөткө баяндап калтыруу үчүн, дин жайылчуу үчүн, литаблигы дин, динди жеткирүү үчүн Аллах субханаху таала пайгамбарыбызга көп жубайларга үйлөндүргөн болчу. Болбосо могу маселелерди биз үйрөнө албайт элек. Гусул алганда эмне кылат, кандай кылат, истинжа кандай, ушунун бардыгы аялдары аркылуу сиз менен бизге сакталып калган. Жана ошондой эле ар ким ар кандай уруудан болгон, ошолор аркылуу дин жеткирүү дагы ыкмасы жеңил болгон. Биринчиси пайгамбарыбызга көп аялдуулугу динди жеткирүү үчүн. Экинчиси пайгамбарыбыздын пайгамбар экендигини далилдөө үчүн. Муъжиза деп коет. Пайгамбардын пайгамбар экендигини далилдей турган жалпы элдин адатынан сырт болгон бир көрүнүш. Ал кандай? Бир түндө суу ичип жүргөн, курма жесе жеген, жебесе жебеген, ошондой адам айлап үйдө тамак ичпеген адам бир түндө бардык аялыны таваф кылып, бардыгын акысыны берип чыгып коет эле да. Бул эркектин күчүнөн келбейт болчу. Бул пайгамбар алейхиссаламдын пайгамбар экендигинин бир далили, муъжиза, Аллах тараптан кубатталып турат экендигинин далили да. Мына ошол сыяктуу мисалы Hazreti Maymuna радиаллаху анха айтып атат, пайгамбар алейхиссалам сол колу менен уяттуу жерлерини жууду дейт. Бунун маселеси демек аялдар аркылуу бизге жетип келип жатат. Гусул алуудан мурун дарат алуу. Гусул алуудан мурун дарат алуу. Калат Айша радиаллаху анха инна Наби саллаллаху алейхи ва саллям кана иза игтасала минал жанабати бада фагасала ядай сумма ятавадда кама ятавадда лис-салат равахул Бухари. Hazreti Ayşe ne aytat? Жалаң жубайларынан не аяттар да карасаңыздар. Айша не айтат? Албетте пайгамбар алейхиссалам гусул жанабаттан гусул алганда биринчи эки колунан баштайт эле. Андан кийин намазга дарат алгандай дарат алат эле. Эки колуну жууп алат эле, анан кийин кадимкидей дарат алабыз го. Ошондой эле дарат алат болчу дейт. Демек, гусулдан мурун дарат алып койсо да сүннет. Кыбыла тарапка жүздөнбө. Жуунуп жатканда ауратыбызды, алды артыбызды кыбылага салбасак адеп болуп эсептелет. Тазиман, адеп. Эгерде суу бут астына чогулуп кала турган абалда болсо, анда бутту акырында жуу. Дарат алып атпайлы? Ошондо эгерде суу чогулуп кала турган жерде болуп калган болсо, анда бутубузду акырында жууп алабыз, сууну исраф кылбастан. Hazreti Maymuna энебиз айтат, мен пайгамбарыбызга гусул ала турган суу койдум эле, пайгамбарыбыз ошол орунунан улак болуп башка жака жылып туруп, анан ошол жерде эки бутуну жууду дейт. Бул жерде суу чогулуп калат эле, пайгамбарыбыз жылып алып туруп, анан кийин эки бутуну жууду демек. Демек суу чогулуп кала турган жер болсо, бутту эң акырында коюп коебуз, жуунуп бүткөндөн кийин чыгып барат туруп, бутубузду жууп, тазалап чыгып кетебиз. Сууну көп иштетпө, исраф кылып салба. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الوضوء مد ومن الغسل صاع رواه ابن ماجه. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, даратка бир муд, ал эми гусулга бир са өлчөмдөгү суу жетиштүү. Даратка бир муд жетиштүү, мурдакы өлчөмдөр да, мурда ар кандай ат менен өлчөмдөр болгон, ар кандай ченешкен. Az жеңил болуп калган, литр десең, килограмм десең, ушундай эле нерселер да. Мурда ар кандай челемдер менен. Бир муд жетиштүү, ал эми гусулга бир са жетиштүү дейт. Бир муд деген канча? 787 грамм 32 миллиграмм салмагына барабар өлчөм. Мындайча айтканда 1 литрге жетпеген деген сөз. 787 грамм 32 миллиграмм. Ушул даратка жетиштүү деп пайгамбар алейхиссалам айткан экен да. Ал эми гусулга бир са дегени 3 килограмм 144 грамм 280 миллиграммга барабар болгон өлчөмдү бул бир са деп айтылат. Бир са деген канча экен? 3 килограмм, мындайча айтканда 3 литр 150 миллиграмм, ошо сизге жетиштүү болуш керек экен да. Ошо менен жуунуп бүтүш керек экенбиз. Андан ашыкчасы исраф кылбаган аракетин кылабыз. Самынданып жуунуп башка кылсаңыз рухсат.
Masele yok. Samından az dua kılas. Bирок жөн эле агызып, жөн эле сууну исраф кылбаш керек. Жада калса Пайгамбар айткан, агып аткан суунун боюнда дарат алсаңар деле исраф кылбагыла деген да. Агып атат, эч бир кемчилик келген жок. Финансовый маселе же бир башка маселе эчтеке кем калган жок. Алган сууңуз кайра өзүнө түшүп атат. Бирок ошондой болсо дагы Кудайдын буйругу исраф кылбоочулукка, исрафкерчиликке каршы ислам деди. Исраф кылбайлы. Башты биринчи жуу, ошондой эле өтө эле сараңда кол болбош керек да. Сараң дегени кандай? Жуу дегенде могу колдон сууну денеге жүргүзүү, ушундай деңгээлде ал тамчыласын. Ошону жуу деп айтат. Ышкалаш шарт эмес. Ышкаласаңыз жакшы. Бирок жуу дегендин өзү колго сууну жүргүзүү, денеге сууну жүргүзүү тамчылагандын шарты менен да. Ушундай деңгээлде сууну алдыңыз, ышкаладыңыз, тамчылаган дагы жок да. Өтө эле эконом кылып салдыңыз да. Карды убай кылып атасыз же суу аз ушундай кылып атасыз да. Анда бул жууганга кирбей калат. Сүрткөнгө кирип калат. Ошондон тамчылаш керек. Жок дегенде алганда тамчылап түшүш керек, ошондо жуудуу болуп эсептелет. Башты биринчи жууп алуу. Гусулда биринчи башты жууйт экенбиз. Кала Жабир радиаллаху анху канна Наби саллаллаху алейхи ва саллям яхуду ثلاثة أكف فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده رواه البخاري. Hazreti Jabir radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gusül alganda 3 uç su alıp berekeli başına koyucu, andan keyin kalgan denesine koyat ele. Birinci murda көбүнчө idişler bolgon, oşoga alakan menen alıp turup juunuşkan da, kol menen ele juunuşkan. Oşo Peygamberimiz aytat, ne kılat ele det? 3 uç başına alıp turup 3 uç menen juat ele det. Anan kalgan denelerine juut ele. Demek birinci koldu juut ekenbiz, darat alat ekenbiz, anan baş, anan keyin oң желке, sol желке, anan kalgan denelerin barına su жеткирет ekenbiz. Baştan keyin birinci oң kaptalga, anan sol kaptalga su жеткирүү. Hazreti Ayşe nez aytat, bizden birөөбүз junup dindegi gusul alууну mildet kılgan bulganu. Bizden birөөбүз junup bolup kalgan uçurda al 2 kolu menen 3 jolu başına su alat ele. Andan keyin kolgo su alıp oң kaptalına, jana kayra su alıp sol kaptalına kuyat ele. Ravahul Bukhari. Gusul alууda çaçtın tüptörüne da su жеткирүү zarıl deyт. Çaçtın tüptörüne dagı, tüyüne dagı ne olsa gereken su jetiş gereken gusul alıp atkanda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Amma raculu falyunsir ra'sahu falyaghsilhu hatta yabluga usul ash-sha'ri." Erkek bolo turgan bolsa, örüp algan bolsa çaçını çetsin, jana anı juusun, çaçının tüyünü jetkenge çeyin dep Peygamber aleyhisselam көрсөтмө берген. Demek erkek kişi misal ayalga jakındık kılardan murun çaçını örüp algan bolsa, çaç uzun bolsa, anda gusul alganda çaçını örgöndügünü çeçiş gerek bolat eken çaçtın arasına jetiş üçün. Al эми ayalдар çaçını örüp algan bolsa, anda ne болот? Al örülgön çaçtardын бардыгына суулаш şart эмес, bir gana şartı başının astına su jetse boldu. Çaçını eğer örüp algan bolsa, gusul vacip bolgon uçurda. Eğer de örüp algan bolsa, demek gusul alıp atkanda örülgöndü çeçiş ayaldarga şart emес, bирок şart emne çaçtın başına jetsin, usuluna jetsin. Erkekler bu hadiste aytат, fal yunsir, çaçını çeçip alsın deyt. Orgonmasa anda organdı çeçsin deyt. Bardık denege 3 joludan su jetkirүү. Sünnet. Bir jolu farz. Бүткүл дене мүчөсүнө bir joldan su жууган деңгээлде жетсин, бул farz. 3 жолу кыла турган болсок, бул sünnet аткарылган болуп эсептелет. Bardık denege 3 joludan. Peygamber aleyhisselam aytты, "Amma ana fa ufidu ala ra'si thalathan ve aşara bi yadayhi kiltayhima." Alemi men dedi Peygamber aleyhisselam. Başıma 3 jolu su kuyamın dedi dep anan 2 kolum menen görsetdi. 3 jolu su kuyamın dep Peygamber aleyhisselam işara kılıp görsetdi deyt. Gusul alıp jatkanda duba jana başka ушул сыяктуу Аллах Тааланы эстей турган сөздөрдү окубу. Жуунуп жатканда жалаңачтанып турасыз. Алла эстелбейт, Кур'ан окулбайт, дуалар окулбайт. Кайсыл жерде najasat бар жерде. Najastуу чөйрөдө, najas бар чөйрөдө зикир кылынбайт. Ошондой эле аврат ачык жерде зикир кылынбайт, Кур'ан окулбайт, салам берилбейт, алек алынбайт. Салам берсе дагы аврат ачык жерде. Ошондой чөйрөлөрдө кылма. Калган жерлерде боло берет. Мисалы кээде жалпы общественный банялар бар, мончолор жалпы эл түшө турган. Бирок ал жерде мисалы ушундай авратты жаба турган шарт менен да. Najас жок ал жерде. Туурабы? Зара, заң, башка нерселер жок. Салам берсе демек алек ала бересиң деген сөз да.
Диндин сөзүн сүйлөсө боло берет деген сөз. Аураты ачык болсо болбойт. Же нажас болсо болбойт. Ооба. Арабтар даратканада сүйлөсө, Куран окуба деп кыргыздар урушат экен го. Арабча сүйлөсө Куран окуп атат деп. Жуунуп жатып сүйлөбө дейт. Жуунуп жатканда сүйлөбөгөндүк адеп. Сүйлөбөстөн себеби жылаңачпыз да. Сүйлөбөй эле гусулду алып туруп, анан кийин чыккандан кийин зарычылыкты бүтүрөбүз. Саламдашпо. Жылаңач турганда азыр айттык, бул саламдашууда Алланын атын эстөө болуп эсептелет. Жылаңач турганда Алланын атын зикир кылынбайт. Жуунуп жаткан жерде зара кылбо. Мурдагы сабакта өткөнбүз. Пайгамбар алейхиссалам нахар раджула айябула фи мустахаммихи, жуунуп жаткан жерине зара кылуудан пайгамбарыбыз тоскон деп Абдулла ибн Мугаффал радиаллаху анху айткан. Ушул сүннөттөрдү иншалла гусулга байланыштуу сактайлы иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.